шаарында чоң байрам десек болот. Эски стадион реконструкцияланып, учурда эл кубанып жаткан чагы. Оюн талаасына мынакей учурда оюнчулар чыгып, оюн башталганын турат. Стартты Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров берди. Урматтуу мекендештер, Каракол шаарынын кымбаттуу тургундары жана кадырлуу меймандары, ардактуу агайын туугандар. Өзүңүздөр билгендей, Каракол шаары тарыхый жана маданий мурастары табигый кооздугу менен бүтүндөй Азияга көз карандысыз мамлекеттер мейкиндигине жакшы белгилүү. Бүгүн ошол көл кылаасынын борбору туристтердин сүйүктүү шаарынын көркүнө көрк кошуп келген байсалдуу жолду басып, эми минтип заман талабына ылайык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, жаңы жашоого ээ болуп отурган стадиондун ачылышына күбө болуп, толкунданып турабыз. Стадионду реконструкциялоо бул кезектеги эле курулуш эмес, бул келечекке, жаштарыбыздын ден соолугуна жана массалык спортту өнүктүрүүгө инвестиция десем жаңылышпаймын. Ошондуктан Каракол шаарыбызга майрамдык маанай тартуулаган мындай мыкты саамалык менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Стадион Нагим Айтматова көчөсүндө жайгашып, 7 гектардын ашуун аянтты ээлейт. Батыш трибунасы 3480 көрүүчүгө ылайыкташкан, ичинде бардык заманбап шарттар каралган. Биз көптөн күткөн футбол майрамы Каракол шаарына келди. Бүгүн ушул Каракол шаарынын борбордук стадионун реконструкциясын толук бүтүрүп, Кыргыз премьер-лигасынын командалары ойноп жатат. Бул реконструкция 2023-жылы Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасына ылайык иштер башталган. Ушул 2 жыл аралыгында толук кандуу реконструкция өтүп, заманбап ушу эл аралык деңгээлде оюндарды да өткөргөн үчүн ушу толук кандуу өткөрүп бүттүк. Ошол эле учурда бул жерге гибриддик оюн талаасы болду. Негизги оюн талаасы 4 мунараны тургузуп, жарыктандыруулар коюлду, 2000 люкс метр. Андан тышкары биздин ошол эле гибриддик оюн талаасында багы автополифтер, сугаруучу жабдыктар менен жабдылды. Мына биз турган оюн чуркоочу 6 жол жеңил атлетикада толук кандуу бүттүк дагы. Ачылыш салтанатына Кыргыз эстрадасынын жылдыздары катышып, майрамдык маанай тартуулашты. Бул стадионубуз негизи 1972-жылы эксплуатацияга берилип, ошондон бери буга чейин бир да жолу реконструкция болгон эмес да. Ал эми ушул биздин курулуш иштери былтыркы жылы апрель айында башталып, азыркы убакта мына берилүүдө да. Бүт кийинип чечүүнчү жайдан төртөө салынды, ичинде душу менен, ажатканасы менен бүт баары бүт заманбап болду десем. Ошондой эле тренерлерге, судьяларга, допинг комната, мед комната, медиа комнаталардын баары жаңыланып салынып берди буюрса. Жаңы спорт комплекси Караколдун атынан жогорку лигада ойночу Барс футбол клубунун үй аренасы болот. Мындан тышкары келечекте чыгыш трибунада курулуп, стадион толук кандуу эл аралык талаптарга жооп берген мекемеге айланат. Бүгүн Барстын основной командасы ойнойт. Биз ошо Барс командасына толугу менен балет эткени келдик. Буюрса келечекте ушул Барстын основной командасына жана Кыргызстандын курама командасында ойной турчу балдар ушул балдардын арасына чыгат деп терең ишенебиз. Буюрса ошого карай иштеп атабыз. Буюрса Кудайым буюрса келечекте мыкты футболисттер болуп чыгат. Бүгүнкү оюнда жеңиштерди күтөбүз, баарыңар бизди колдоп бериңиздерди өтүнөбүз. 1, 2, 3. Стадиондун ачылышынан кийин эле алгачкы расмий оюн өттү. Жогорку лиганын алкагында Барс жана Ош мамлекеттик университетинин командасы өзара беттешип, күйөрмандарга жагымдуу эмоция тартуулашты. Ошондой эле спорттук жайдын ачылышын көрүүчүлөр кубануу менен кабыл алып, спорт сүйүүчүлөрдүн маанайы көтөрүңкү болду.
маанайым сонун, абдан сонун. Буга чейин футболго кызыкчу эмесмин, бирок мындан кийин эми футбол көрөм го деп күлүп отурам. Ошол. Абдан сонун болуп атат оюн. Кызыктуу болуп, жана ушул погода дагы бүгүнкүгө жараша болуп, абдан бир башкача атмосфера болуп атат десем да жаңылышпайм. Маанайыбыз өтө жакшы. Буюрса бүгүн Каракол шаарында чоң тарыхый иш-чара болуп атат. Кудайым буюрса жаңы стадионубуз болсу бек болсун, жалаң жакшылыктар, жакшы тойлор, жакшы майрамдар өтсүн ушул жерден. Караколдуктарды куттуктайм. Президентибизге, Камчыбек Ташиевке ыраазычылык. Ушундай жакшы эми курулуштарды жүргүзүп, жакшы жылыштар болуп атат. Кудайым буюрса дагы ийгиликтер астыда. Стадион ачылганына өтө кубанычтамын. Садыр Жапаровго неме айтканына рахмат. Эле кубанып жатам. Жаңы стадион бул Каракол шаарындагы спортко болгон мамиленин жаңы барагы. Бул жай спортчулар үчүн машыгуу, жаштар үчүн шыктануунун булагы болору күтүлүүдө. Амантур Төрөбаев, Жумабек Ногоев, 7 канал.